Саламатсыздарбы угармандар. Менин жашоомдогу эң маанилүү нерсени айткым келет сиздерге. Мен көп үй бүлөдө чоңойгонмун. Кичинекейимден эле ата-энем туура жолдо жүр деп көп жолу айткан. Бирок мен дайыма биринчиликти каалоочумун. Мектепте да биринчи болгонду жакшы көрчүмүн. Кийин окуу жайга барганда да биринчи болгонду жакшы көрчүмүн. Бирок мен дайыма ойлочумун, мен аябай эрктүүмүн, күчтүүмүн деп ойлочумун. Мен жашоомду ар кандай ситуация болсо да мен башкара алам деп ойлочумун да, бирок жашоом андай болгон жок. Кандай адамга турмушка чыксам дагы мен ал адамды сонун кылып өзгөртүп алам деп ойлочумун. Кийин окууну бүткөндөн кийин мен мектепте иштеп калдым. Мектепте иштеп калган мезгилде бир тууган байкем менен жашап калдым. Ошол мезгилде мен байкемден Ыйса жөнүндө уктум, бирок чындап ал мезгилде мен маани деле бергеним жок да. Анан ал деле мындай кенен отургузуп мага айткан жок. Анан ошол боюнча ал байкем бизнес кылып Бишкекке кетип калды, мен ошто калдым. Менин жашоом туура эмес экенин мен өзүм билчүмүн. Анткени көптөгөн кээде өзүмө жакпаган нерселерди жасачумун да. Анан ар дайым бирок жүрөгүмдө бир нерсе жетчү эмес. Мен ал нерсени ошол китеп окуу менен толтурганга аракет кылчумун. Кийин турмушка чыктым, бирок ойдогудай эмес болуп калды. Андан кийин мен кыздуу болдум. Кыздуу болгондон кийин Бишкекке келдик. Анткени ошол мезгилде иштеш керек болду. Бишкекке келгенден кийин бизнеске аралашып кеттим. Жашоом оор эле болуп, кандайдыр бир нерсе жетчү эмес ошол мезгилде дагы. Андан кийин чоң бизнестерде болдум. Бизнесте дагы ар дайым биринчи болгум келчү. Базарга барып иштегенде эле адамдардын ошол эң алдыңкысына тең келгим келчү да, бирок ага жетиш каяктан. Ошентип жүрүп мен кандайдыр бир жүрөгүмдө тынчтык жок болду да. Ар дайым бир нерсе кыжалат болом. Жашоомду карасаң бирок баардыгы эле жакшы. Ата-энең жаныңда, бир тууганың тынч, үй бүлөң бар, акчаң бар, баардыгы бар, бирок жүрөгүңдө тынчтык жок. Ар дайым капалуусуң, бирдеме кыжалат болосуң, тынчтык таппайсың. Ошол мезгилде мен атама кошулуп орозо кармачумун, намаз окучумун. Кийин да тынчтык таппай андан бетер кыйналганымда кайсы бир эжеге жолугуп калып, ал эже көзүң ачтыр, ошондо сенде баардыгы болот деди. Мен ал эжеге барып көзүм ачтырдым, бирок эч нерсе түшүнгөнүм деле жок. Аябай кыйынчылык болду. Анан аябай оор абал башталды менин жашоомдочу. Кээде отуруп жашагың деле келбей кетет, бирок өзүң таң каласың, эмне үчүн жашабайм? Баардыгы жакшы деп өзүңдү тынчтандырасың, бирок чыныгы тынчтык жүрөгүңдө жок болот да. Ошол мезгилде андан кийин менин бир туугандарым Ыйсаны таанып, билип калышкан. Алар андан кийин мага айта башташты: сен күнөөлөрүңүн баардыгынан баш тартып Ыйсага кел, ошондо гана тынчтыкты табасың деп. Алар мени жыйынга алып келди, сыйын үйгө. Алып келгенде чындап мен ал мезгилде эч мындай түшүнүгүм да жок болчу. Анан акылым менен тобо кылдым. Жүрөгүмө кандайдыр бир тынчтык келди. Анан да сооронуч болуп калды, мурдагыдай кыжалат болбой калдым. Келип жүрдүм чогулуштарга. Анан аз убакыт өтпөй эле мен кайрадан эле мурунку жашоомо тартылып кеттим. Кайрадан эле базарга кеттим. Адамдарды алдай баштайсың. Содада отурган адам эч качан эч кимди алдабайм деп айта албайсың, анткени сөзсүз ал жерде алдоо болот. Ошентип жүрүп мен 2015-жылы абдан катуу жан дүйнөнүн оорусуна чалдыгып калдым. Уктабай калдым, тамак ичпей калдым. Карасаң, жашооңдо баардыгы эле бар, бирок тынчтык жок. Мен ошол мезгилде абдан кыйналгандыктан чындап Кудайга аябай жалдырачумун. Кудай мага тынчтык бер депчи. Анткени билбейм, тынчтыгын жоготкон адамдар чындап ошол тынчтык жоготуу кандай экенин сезишет. Мен ошондо ар бир даракты кармап алып туруп Кудайга жалдырачумун. Кудай, ушул дарактын тынчтыгын мага берчи деп. Андан кийин мен чындап басканга да дарманым келбей жатып калдым. Ошол мезгилде мен чындап чоң бизнес бар болчу. Бирок Кудайга эле тапшырдым. Кудай, өзүң жардам бер. Ошол базардан мен карыз болбой чыгып кетейин деп. 2015-жылы толугу менен анан Ыйсага келдим. Чындап
чын жүрөгүм менен тобо кылдым. Кудай, кылып аткан күнөөлөрүмдүн бардыгынан баш тартам, ал эмес бизнесимден баш тартам деп Кудайга ыраазымын. Ыйсага ыраазымын. Чындап Ыйса гана менин жүрөгүмө тынчтык берди. Мен абдан кубанычтамын. Ошондон бери мен ушул убакка чейин Ыйса менен жашап келатам. Ооба, биз сүйүүнү адамдардан издейбиз, бирок адамдардын сүйүүсү тез эле түгөнүп калат. Кудайдын сүйүүсү эч качан түгөнбөйт экен. Ар дайым сенин жаныңда экенин сезесиң, кадимкидей сүйлөшөсүң. Ооба, башка бир адамга бул бир түшүнүксүз нерседей болушу мүмкүн, бирок Ыйса гана менин жүрөгүмө тынчтык берип, жашоомду жарык кылды. Мен деле көптөгөн менин жакындарымдын жыйындын сыйынуулары менен келдим десем болот. Сразу эле келип калдым деп айта албайм. Жашооңдо тоскоолдуктар көп болот, күрөш болот, бирок Ыйса менен гана бардыгын жеңгенге мүмкүнчүлүк болот. Мен ыраазы болом. Анткени бизге Ыйса тирүү сөздөрүн таштап кеткен. Ыйык сөздү окуган сайын жан дүйнөңө тынчтык келет. Сенин жашооң канчалык туура эмес экенин жазуу аркылуу Кудай өзү ачып берет. Ыраазымын Кудайга ушундай жашоо берип аткандыгы үчүн. Чындап бир мезгилде менин сумкамда толтура акча болгон мезгилде менин жүрөгүмдө тынчтык жок болсо, азыр менин жанымда жол берем болгондо дагы жан дүйнөмдө ушунчалык толтура кубаныч, тынчтык, ар күндө мындай эртемен турганда ушунчалык кубаныч менен турасың. Анткени сени түнү менен Кудай сактады, тынч уйку берди, колуңда болгонуна сүйүн дейт. Чындап азыр карап отурсаң, ден соолугуң бар, үй жайың бар. Сен Кудайдан эмне сурасаң, сураганыңды гана эмес, жүрөгүңдө каалоону Кудай аткарып атпайбы? Мен аябай ыраазы болом. Чындап чындыкты билип калганыма, каяка барарымды билип калгандыгым үчүн мен аябай ыраазы болом. Ыйсага ар күндө ыраазычылык айтам. Чындап кимдин жан дүйнөсүндө тынчтык болбосо, Ыйсага келсеңиздер, чындап тынчтык табасыздар. Тынчтыкты берүүчү бир гана Ыйса Теңир. Бул чындык.